Урматтуу Касым-Жомарт Кемел уулу, урматтуу Казакстандын делегациясынын мүчөлөрү, урматтуу жыйындын катышуучулары, сиздерди бүгүн Бишкек калаасында ынтымак ордосунда кабыл алып жатканыма абдан кубанычтамын. Салам аскер! Казакстан биздин эң жакын коңшубуз, тышкы саясатыбыздагы өзгөчө артыкчылыкка ээ болгон боордошубуз, негизги соода өнөктөштөрүбүздүн бири. Бүгүн сиздин жеке колдооңуз менен, урматтуу Касым-Жомарт Кемел уулу, биздин мамлекеттерибиздин ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык мамилелер ишенимдүү түрдө өнүгүп келе жаткандыгын чоң кубануу менен белгилеп кетмекчимин. Байыртадан бери биздин элдерибиз жанаша, ынтымакта, достукта жашап, бири-бирине жөлөк болуп, жардам берип, колдоо көрсөтүп келишкен. Ушуга байланыштуу калыптанган достук салттын негизинде бардык маселелерди кеңешип, чечебиз деп терең ишенемин. Анткени кыргыз менен казак эгиз элдер. Абай атабыз айткандай, эч бир казак кыргыз менен казактын тукумдаш экенин талашпайт. Ошондой эле эч бир кыргыз казак менен кыргыздын бир туугандыгына күмөн салбайт деп баса белгилеп кетмекчимин. Урматтуу Касым-Жомарт Кемел уулу, былтыр Астана калаасында сиз менен эки тараптуу кызматташуубуздун бардык тармактарын кылдаттык менен карап чыкканбыз. Бүгүн биз жогорку мамлекеттер аралык кеңешибиздин 7-чи жыйынын өткөрүүдөбүз. Бул жыйын биздин мамлекеттердин ортосундагы боордоштукка, стратегиялык өнөктөштүккө жана өз ара ишенимге жаңы дем берип, эки тараптуу күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди илгерилетүүгө өбөлгө түзөрүнө ишеним артам. Улуу Чыңгыз Айтматов айткандай, эл достугу эң бийик тоо, анын чокусуна чыккандар эч качан ыза көрбөйт. Биз дал ушул бийик чокуга кол кармашып бара жатабыз десек болот.